көрүүчүлөр, бул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган подкаст берүүсү. Сиздер менен мен Милана Белин кызы. Ал эми биздин бүгүнкү студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальнигинин орун басары, стратегиялык пландоо, реформаларга талдоо жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Капалбаев Октябрь Эркинович. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Биздин Рахмат. студияга кош келипсиз. Чоң рахмат. Агай, ушул айтсаңыз, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде иштегенсиз. Ошол ишмердүүлүгүңүз боюнча сүйлөшсөк, ошол кайсыл жылдары иштедиңиз эле, ошол боюнча айтсаңыз. Албетте, рахмат. Мен ошол Арабаев университетине келген мезгил мен үчүн өтө бир толкундантуучу, эсте калган күндөрдүн бири болуп эсептелет. Себеп дегенде ушул менин илимий жолумда дагы, педагогикалык жолумда адам болуп калыптанышыма ушул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин салымы, орду, ролу өтө чоң. Мен 1998 жылдары Улуттук университеттин тарых факультетинде 3-курста, 4-курстарда окуп жүрүп эле педагогикалык практикага номер 76 мектеп лицейине баргам. Анан ал жерден ошо мугалимдер мени байкап көрүп, ошо идирек экен деп өздөрүнүн бир Шайгүл эже деген эжебиз бар болчу. Ошол эже өзүнүн ордуна мени калтырып кеткен. Ошол жерде мен 33 саат нагрузка деп коебуз, саат менен. Бул 2 ставкага жакын жүк менен, окуу жүгүм менен ошол жерде тарых мугалими болуп калып калгам да. Бул 98-жылдан баштап 2002-жылга чейин мына ошол жерде иштедим. Алгач ошол тарых мугалими болуп, катардагы мугалим болуп баштасам, кийинки жылы тагыра 99-жылы тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп 2002-жылга чейин иштедим да. Анан ошол учурларда 2001-жылы мен магистратураны бүтүп калдым Улуттук университеттин. Андан кийин ошол 2001-жылы эле бул университетке, Арабаев атындагы университетке аспирантурага тапшырдым окууга. Аспирантурага окууга тапшырып, бул жакта ошол илимий жактайм деген ой болгон. Мына ошол учурларда 2002-жылы ал убакта квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту болчу. Ошол институтка мен менеджер снабженец, педагогикалык практиканын жетекчиси, андан кийин окутуучу катарында кабыл алындым да. Мына ошол 2002-жылдан баштап 2020-жылдын ушул декабрь айына чейин мына ушул университетте үзгүлтүксүз иштедим. Андан кийин ошол мен Магрифа Рахимованын мектебинен өттүм десем болот. Андан кийин мынакей андан директор болгон Гүлжана Салмарбековна Акиевна бүгүнкү күндө да иштеп атат. Мына ошол эженин мектебинен. Андан кийин Манаев агайдан. Бул жакта ректор бул жака ректоратка келдим 2010-жылдан июнь айынан баштап. Ректоратта окуу башкармалыгынын башчысы болуп 10 жылдан ашык иштедим. Ошол учурда ректор Төлөбек Абулович Абдрахманов менен, Коңурбаев Туганбай Абдрахманович менен мына ушулар менен аябай тыгыз иштешип, буларды да кайсы бир деңгээлде менин устатым, алардын дагы бир мектебин өттүм десем, мен жаңылышкан болбойт элем да. Ага, ошо айтып атпайсызбы? Окутуучу катары кабыл алындым депчи. Ошол окутуучу катары сиз үчүн ошо эң негизги принциптер кайсы болгон? Бул квалификацияны кайра жогорулатуу институтуна келгенде, ал жерде иштегенде көбүнчө менден улуу агайлар, эжелер келет эле. Себеби кайсы бир жылдары бир училищаларды, техникумдарды бүтүп коюп анан мектепте иштеп жүрүп, анан кызматтык жогорулоо болуш керек болот, айлыгына байланыштуу нерселерди анан жогорку окуу жайды бүтүш керек, же болбосо переквалификация кылыш керек болуп калган учурларда менден улуу ага эжелер менен иштешкенге туура келди да. Мына ошол учурларда өтө жоопкерчиликти талап кылчу. Себеби сенден жашы улуу, тажрыйбасы улуу адамдар менен сүйлөшүү өтө кыйын да. Сенин бул жерде биздин өмүрүбүздө бизди сыйласын, урматтаса экен, мени бааласа экен дегенге жеткенге аракет кылабыз да биз өмүр бою. Орусча айта турган болсок, признанияга жетиш өтө кыйын да. Сен ал үчүн кызмат кылышың керек же заслуживать этишиң керек да. Ошол учурларда сен өзүңдүн
өзүңдүн дисциплинаңды же предметиңди билбей отурсаң, мындан өткөн азап, мындан өткөн тозок жок да. Мисалы мен мектептен эле айтайын. Мектепте окуучу сураган суроону жооп бере албай калса, окуучу үчүн кадыр баркы жок болуп калат мугалимдин. Ошол сыяктуу улуу муундагы дагы өзү эч нерсени билбейт, эптеп эле жүрөт деп жалпы мугалимдик жааматка мугалимдин атына шек келтирип коесуң да. Мен үчүн ошол коркунучтуу нерсе болчу. Мен чындап эле өзүмдүн ордумдамынбы? Мен туура жерде жүрөмүнбү? Мен өзүмдүн кесибимди ардактай алдымбы деген суроо менде көп болду да. Андан кийин тарых институтуна баргандан кийин ал жерде жаш балдар менен, жаш кыздар менен иштешесиң да. Ал жерде баягы көбүнчө таасир калтырасың да. Таасир кандай? Сени ээрчип кеткендер барбы? Сага таасирленгендер барбы? Сендей болгусу келгендер барбы деген маселеде жүрөсүң да. Окуп дагы, иштеп дагы, үй бүлөсүн багып дагы, коомдук иштерге дагы аябай активдүү катышкан, Арабаев университетинен туузун көтөргөн дагы мыкты кыздар, мыкты балдар болгон да. Аларды көрүп тамшанып, өзүңдү салыштырасың да. Мен ушулардын учурунда мен эмне кылып алдым эле? Мен ушуга жарадым беле депчи. Мисалы ошол КВМ болобу, спорттук мелдештери болобу, олимпиадалар болобу, ошол учурда Арабаевдин. Мына биз эми мен башка окуу жайды бүтүп келдим да. Номер 1 университет. Университеттердин флагманы деп ушинтип келесиң да. Анан бул жак мурун кыз келиндер институту болгон, биз булардан кыйынбыз деп келесиң да. Анан ошол учурда кайра ошол университеттин жашоосу менен аралашып, шунчалык аралашып, жаныңды төшөп каласың да. Арабаев университети дегенде ушул ичкен ашыңды коюп, ушунчалык сүйүп, анын намысына шек келтире турган учурларда кылышып, чабышып, чашташып, басташканга чейин жетип каласың да. Мына ошол учурда гана мен ошол бир университеттин бир кичинекей бөлүкчүсүмүн деп айтканга толук укук каалап элең да. Ошол азыркы учурдагы окутуучулардын ролу сиз үчүн, сиздин көз карашыңызда кандай? Окутуучулардын ролу оордуу. Оордуу өтө чоң. Бул жараткан Кудайдан дейт. 3 кесипти өзү тандап берет экен өзүнүн адамдарга. Бул эң биринчи мугалимдик, экинчи дарыгерлик, үчүнчү бул сот бийлигинде иштеген адамдар дейт да. Азыр мугалимдик бул жөн эле маалымат берүүчү. Сага багыт берүүчү эле болуп калды. Жок, окутуучу андай эмес. Менин түшүнүгүм боюнча окутуучу деген ошол сенден сабак алып аткан адамга үлгү көрсөтүүчү, жол көрсөтүүчү, жетелөөчү, турмушка үйрөтүүчү катары болот да. Мисалы ал келгенде студенттинке жөн эле лекцияны окуп алып кетип калуу эмес. Ал жерде ошол студенттин жан дүйнөсүндө эмне болуп атат? Жашоосу кандай? Бул окутуучу деген жөн гана мен үчүн бир профессия эмес. Бул андан да чоң нерсе да. Анан байыркы гректердин айтканы бар. Мугалимден бийик күн алдында эч нерсе жок дейт. Күн алдында мугалимден бийик эч бир эч нерсе жок дейт. Ал жерде падышаң да болобу, баатырың да болобу, жоокериң да болобу, баардык адам чыгармачыл болот. Бул маданий адамдар эле эмес. Койчу дагы чыгармачылык менен малын бакпаса малын кырып алат. Дыйкан да чыгармачылык менен дыйканчылык кылбаса эгини болбой калат. Мамлекеттик кызматкер да чыгармачыл болот. Мугалим да чыгармачыл болот. Врач дагы чыгармачыл болот. Техника, медицина бүт чыгармачыл адам болбойт. Тамакты да чыгармачылык менен кыласың. Чачты да чыгармачылык менен аласың. Мындай кылсаң болобу, мындай кылсаң болобу деген нерсе да. Анан ошондуктан кандай нерсе болбосун изденесиң да. Изденип, мындай кылыш керек да. Мисалы азыр элге жагыш кыйын болуп калды да. Булам коом өнүгүп атат да. Коомдун талабы да жогорулуп атпайбы? Мурун деген мамлекеттик башкарууда коомчулук анча аралашпаса, бүгүнкү күндө туура эмес кылып атасыңар. Мына кыргыз качан ушундай кылчу эле, кыргыз качан ушинтип кийинчү эле, кыргыз кантип ушунчун сүйлөчү эле деген маселеде коом сени тартипке чакырып атпайбы? Бир нерсени жазып, жарыялап чыгарардан мурун аны деген 70 жолу текшер. Ката, мисалы мына оңгу жол деген Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан, ошол 1 жыл бою талкуу болду. Оңгу жол деген 2 бөлүм жазылат деп чоң эле билимдүү, илимдин кандидаттары, мүмкүн балким докторлоруна чейин. Бул жерде жаңы термин, жаңы окуу пайда болду деп 1 жыл күрөштүк алар менен. Филология, философия, политология, источниковедение, кыргызоведение деп орустун сөздөрү
жалганышып атпайбы? ооба. Эки сөз такыр. Ведение менен кыргызча ведение, манаса ведение деген такыр экөө бирине бири окшош болгон, кош болгон сөздөр. А термин жаралып атпайбы? Манасология, кыргызоведение, манасоведение, татароведение деп карап көрдүңүзбү? Экөөнү кошуп койсо, биз керек болсо мына ушул 30 жыл, 35 жыл ичинде сөз жасаганды да унута баштаптырбыз да. А биздин ата бабаларыбыз бир убакта муну тумак дейли, муну калпак дейли, муну элечек дейли, муну өтүк дейли деп кыбыр эткен курт кумурскадан баштап асман телолордун баарына чейин ат коюп чыкпады беле? Карасаңыз, а биз бүгүн ат кое албай калбадык да. Жерге ат кое албай калдык да. Философиябыз түгөнүп калды. Бул жер сары өзөн чүй болсун, тигил жери бас бөлтөк болсун, бул жери боз бөлтөк болсун, тияк ала тоо болсун, теңир тоо болсун, керме тоо болсун деп жер суулардын аттарын карасаңыз шумдук Тиги жагы күрмен тоо болсун, бул жагы кеге тоо болсун, кемин болсун, талас болсун деп. А бүгүн болсо фантазиябыз түгөнүп калды да. Баланчайып болбойбу? Түкүнчөйүп болбойбу? А жердин өңүтү, географиясы, климаты, дагы бир чоң өзгөчөлүктөрү деп ошого жараша кара булак, сары булак, ак булак, көк булак, кашка суу, ак суу, Саргамыш деген сонун ушундук аттар бар да. Кээ бир аттарды карап алып туруп, алар бизде билими жок болгон. Бизде ол мектепте окуган эмес. Бизде ол университетти бүткөн эмес. Бизде ол тонналап китеп окуган эмес. Бирок алардын табигый акылына таң калбай койбойсуң. Мына элечек, калпак, шору, чепкен дей турган болсок да, өтүктүн 24 түрү. Накер өтүк, күпүк өтүк, көкчөкөй өтүк, жекечан өтүк деп. Аны азыр айтса ал эмне экен дейбиз азыр. Мына биз ошондой да, биздин да мүмкүнчүлүктөрүбүз ушундуктур азыркы күндөчү. Бирок ошол учурда бардык нерсе баланш керек деген нерсем да. Мына ошол нерселерде ат кое албай кыйналып атабыз да. Кайсы бир ысым бере албай, балдарыбызга да ысым бере албай куурап атабыз да. Мына ошондуктан биз өнүгүп кеттик, өсүп кеттик дээрден мурун биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн оңгубузду, өзүбүз артыбызды кылчайып карап койгонубуз жакшы болот экен. Эгер андай кылбай турган болсок, биз анда келечеги туман болуп калат да. Мынакей өзүңүз айтып атасыз, оңгу жол деп. Жарлык кабылданганына 2 жыл болду, 2 жылдын жүзү болду эле. Анан азыркы тапта ошо өзүнүн жемишин берип атабы? Жарлык чыкканына ушу 1 жылдан араң өттү да. 1 жылдын ичинде аябай көптөгөн иш-чаралар болду. Кабыл алгандар болду. Кабыл алгысы келбегендер да болду. Кабыл ала элек жете электер да бар. Биз өзүбүз алдабайлы, бирок аракет аябай жакшы да. Мына кече эле жогорку окуу жайлардын проректорлордун окуусу болбодубу? Мына ошондо мына жыйынтык чыгып калды да. Аябай оңгу жол боюнча иштеп аткан алдыңкы университеттердин бири мына Арабаев университети, Бишкек мамлекеттик университети, Улуттук илимдер академиясы. Бул эми өзү негизи окутуу, жайылтуу маселесинде биз азыр ойлогонбуз. Бүгүн азыр мүмкүнчүлүк көп да, Азыр телевидение, радио, интернетке окшогон нерселер менен айтсак эле жетип калат экен депчи. Көрсө, муну жеткирүү дагы өтө кыйын экен да. Ошол оңгу жолубуздун эң биринчи багыты таалим, тарбия деп турат. 7 багыт бар. Таалим, тарбия, илим, билим жана маданият деп турат да. Ошол жерде сенин алган билимиң, сен алган чогулткан дипломуң таалим, тарбияңсыз эч нерсеге татыбай калат. Тарбия бул 1. Илим 0, 10 болдуң. Билим 100 болдуң. Маданиятың сенин, опытуң, сенин иштеген иштериң бүт бардыгы тең сени 0 кошуп миллиард триллионго кетире берет. Бирок сенин таалим 1 да, тарбияң. Ошону алып койсоң, мунуңдун баары жок. Кыргызстандагы студенттик карьераны баштоонун эң жакшы жолу? Эң жакшы жолу мен өзүмдүн турмуш жолумда максатты тайыз коюп алып, кыйналып калдым да. Максатты студент аябай бийик коюш керек экен. Биз баягы ишенбей, анан боло алам, болбоймбу деп дебеш керек экен да. Бир кыска
коюп алдым мен эми ачык айтканда илимдин кандидаты эле болсо болду деген эле ушул аябай чоң бир тилек болгон да. Илимдин кандидаты болгондон кийин шалдырап жашагың келбей, максатыңды жоготуп коет кезинде кадимкидей тирүүсүң, ишиң бар, коомдук признание, таануу бар. Бирок ушул учурда бул сыяктуу кинолордо көп тартылган мен ишенч эмесмин да. А көрсө деген колуңан келбей академик болом деп кой. Болосуң болбойсуң ал экинчи иш ал. А бирок сен аракетиңди кылып жүрө бересиң да. Ошого жетем деген талпынуу болот. Баягы мотивация, стимул деп коебуз го. Ал стимулду бирөөлөр берет деп ойлойбуз да. Да, стимулду бирөө түртүп туруш керек. Түртүп турган сенин ошол өзүңдүн эң биринчи ата энең болот, бир туугандарың болот, курбу курдаштарың болот, жакшы көргөн адамдар түртүшү мүмкүн, шыктандырышы мүмкүн. Ошол эле учурда эң негизгиси ошол өзүң кызыккан нерсени табышың керек да. Кызыкпаган, колуңан келбеген нерсеге убакыт коротпош керек да. Студент кезде ойлонуш керек. Мен эмнеге жөндөмдүмүн? Өзүңдүн жөндөмүңдү адамда жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей бизде ар бирибизде өнөрлөр көп толтура. Бирок ал ошол жөндөмүң тигил жөндөмдөн күчтүүбү, чоңбу? Адам өзүн тааныбай өтүп кетет экен да. Өзүн познавать этпей, орусча айткандачы. Өзүн тааныш керек да. Жөн эле өмүрүн өткөрүп койгон, 70ке 80ге чыгып койгон бир эле кесипте жүрүп элечи. Эмгек китепчесинде бир жолу жазылган, эч бир жаркып чыккан жок. Иш ийгилик жарата албай койду. Анан мен иштебедимби, иштедим, жүрдүм, өмүрүмдү арнадым, ооба. Көрдүңүзбү, ошол учурда могу ичинде жүрөгүндө бир учкун күйүп турган от, жалын болгон эмес да. Жалын. Мен айтып атпаймынбы жанагы бир китеп жазган учурларда 4 саат уктап калган, 3 саат уктап калган учурлар болгон депчи. Ошол учур ушундай түртүп калат адамдычы. Студент ошону табыш керек да. Ошол жан дүйнөсүндө ойноп турган нерсени эгер кеч болуп кете электе переквалификация кылып, ал мисалы тарыхчы чыкпайт, же журналист чыкпайт, андан же информатик чыкпайт, физик, математик чыкпайт. Жөн эле өзүң кыйнап эле жүрө бергенде мойнунан байлаган ит ууга жарабайт. Ошол бала ошол аны дагы ата эне дагы байкаш керек да. Ата эне баланын көзүнөн учкунду көрүш керек. Баягы куш учкузу келсе асманды карай берет го, жеткизи келип. Балага да кызыксыз да. Ал жөн эле жүрөт. Ал өмүрүн дагы айтып атпаймынбы, дагы айталайын. Жөн эле өткөрүп коет да. Ошол студент келдиби? Ал ошол жерден отуруп алып ойлонуш керек. Дайыма ойлонуш керек. Анан эптеп эле окуп коеюнда, тапшырып коеюнда, азыр балдарда эмне ОРТнын балына карап туруп эле анан ушуга тапшырып коеюн, анан көрөм да дейт. Өмүр өтүп атат да. Грек оюучулдар айткандай агып кеткен сууга кайра түшүүгө мүмкүн эмес да. Ал өмүрүң өтүп кетти, жашың өтүп кетти. Кайра келгенге болот. Бирок кичине кечирээк болуп калат да. Мен турмушумда ошондой адамдарды көп көрдүм. Ата энесинин каалоосу үчүн башка окуп, анан алар карып, анан тигиндей мындай болгондон кийин кайра мен өзүмдүн ушул кыялым ушул болчу деп кайра ошол кесиптен баштап анан ийгилик жаратканчы. Мына ошондой агайлар менен, эжелер менен бүгүн деле иштешип жүрөм да. Ошон үчүн студент болуп аткан адам сөзсүз түрдө ошол өзүнүн жөндөмү, анан ошонун каалоосун табыш керек да. Анан тапкан учурда гана сонун, аябай сонун бийиктиктерге өзү кыялданбаган бийиктиктерге жетет. Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 80 жылдыкты белгиледи. Өзүңүздүн куттуктооңузду айта кетсеңиз. Ооба, 80 жылдык университеттин 80 жылдык басып өткөн жолу аябай байсалдуу, үзүрлүү болду дегим келет. Ушул жерде мен көптөгөн агайлар менен, эжелер менен иштештим. Мен ошолордон көп сабак алдым. Азыр дагы мына алардын айткан сөздөрү, берген кеңештери менин кулагымда, менин жүрөгүмдө жаңырып турат да. Анан мына ушундай жолдо Шенал Арабаев мына дагы улам баягы жүздөр алмашат экен да. Жүздөр алмашат экен, өңдөр алмашат экен. Мен 5-6 жыл мурун башкача болсо, бүгүн Арабаев университети башкача өңгө келди. Кулуп буруп атат, дагы жашарып атат.
коллективде жаңы адамдар келип атат, жаңы кандар кан алмашып атат эмеспи, муун алмашып атат, кан алмашып атат. Бул дагы абдан жакшы нерсе да. Анан ошол университеттин өлкөнүн коомдук саясий, маданий ишине ушул жигердүү аралашып аткандыгы, ошого биз кышыбызды коелу, ташыбызды коелу деп аябай далалат менен чуркап аткандыгы мени абдан кубандырат. Мен да ушул университеттин кайсы бир деңгээлде бир жана айтпадым бөлүкчөсү болгондон мен сыймыктанам. Мен өмүрүмдүн эң кызыктуу үзүрлүү учуру ушул университетке байланыштуу да. Себеби жалындаган жаштык ошол бул жакка келгенде ушул 22-23 жаштагы жигит элек бурул чач тартып, элүүгө жакындап калып, каныбыз коюлуп, айта турганга сөздөр оозубузда калып дегендей, мына ошол жакшы ийгиликтер болду. Дагы ошол университетке канча өмүр берсе дейли, биз дагы ушул университет менен жолубузду улап, салымыбызды кошуп, университеттин кадыр баркы, мартабасы дагы мына бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлге байма-бай чыгып атат. Бул дагы абдан кубанычтуу нерселер. Көптөгөн мынакей делегаттар келип атат. Анын баардыгы тең делегациялар келип атат дегеним, башка эл аралык уюмдардан, мекемелерден келип атканды Арабаев университетинин ушул даңазасы мына ошол ааламдык, дүйнөлүк алкакка көтөрүлгөндүн белгиси да. Мына ошол изинен жанбасын, изинен жанбай дагы ийгиликтерди жарата берсин демекчимин. Бул чек эмес. Эч качан чек эмес. Университеттин 80 эле жылдыгын белгилеп атабыз. Ал эми өнүккөн мамлекеттерде 300 жыл, 400 жылдыгын, 600 жылдыгын белгилейбиз деп атпайбы, ошолорду көрүп туруп анан суктанбай койбойсуң да. Кайсыл бир убакта дагы биздин урпактар ушул Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 300 жылдыгын белгилеп атабыз деп, мына ошол учурда ушундай адамдар иштеп кетиптир, ушундай салым коштур деп кайсы бир жеринде балким биздин ысымыбыз аталып калса, биздин кубанычыбыз ошол. Ошон үчүн Арабаев университетине ак жол каалайбыз. 80, 90, 100, 120, 300, 500 жылдыгын белгилеп, ошол коомго салымын кошуп, коомдун алдында көтөргөн туусу бийик болуп, кылган иши улук болуп, жасаган ишти, аткарган иштердин баары ыйык болуп, керегелери кең болуп, ууктары узун болуп, түндүктөрү бийик болуп, ушинтип жаркып, толкуп жүрө берсин деп. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Конокто тарых илимдеринин доктору, профессор Капалбаев Октябрь Эркинович болду. Ал эми сиздер менен мен Милана Белимкызы болдум. Саламатта туруңуздар.